Анан таң калабыз эмнеге биздин могу жолдордон эрежени бусуп, встречка менен айдап, кызыл свет, кызыл жарыкка айдап жүргөн машиналар көп деп, анан кийин көчөлөрдөн түртүшкөн адамдар көп, орой адамдар көп, анан кийин чоң саясатта орун талашкандар же бийлик талашкандар же мүлк талашкандар дале бар деп таң кала беребиз. Ал биздин кайсы бир жерден генетикалык биздин аң сезимибизде бузулган бир нерселер бар да, ушундан кантип чыгышыбыз керек. Аны тынчыта албай, кайра үстүн жылуулап жаап коюшат дагы, уктай берсин депчи. Эч качан тынчыта албайт. Баарын бирдей тизип, ойготуп, кыйнай беришпейт да. Кайра көңүлдүү жүргөнүнө көңүл бурушат. Уктап калган баланы акырын уктатып коюшат, кичинекей болсочу. Башкача, сөзсүз башкача. Биздин советторунан калган мамилебиз үй бүлөдөн болсун, коомчулукта болсун, мектептерде болсун, баланы тизип, баланы сөзсүз баш ийдирип, жана эң мыктыларын башкаларды баш ийдиргенге үйрөтөт. Бирөөнү күчтөгөн жерден анын жоопкерчилиги деле көп бийик деңгээлде болбойт. Адам өзүнө өзү ишенбей калат көпчүлүк учурларда. Мектептерден окуганда бир нерсени үйрөтүп атса мугалим, аны ортоңку деңгээлге алып келип, эң алдыңкылар ошо ылдыйлап калышат дагы, эң арттагылар түшүнбөй артта кала беришет. Казыркы системада мугалимдер дагы, ушундай мектептер дагы, анан керек болсо электрондук системалар дагы, жана мен кызым айткандай, ар бир баланын өзүнүн түшүнгөн түшүнбөгөнүн таанып билет экен дагы, анан өзүнүн деңгээлинен астыга сүйрөп кете берет экен. Баягы совет доорунан биз бир фундаменталдуу түшүнүгүбүздү жоготуп, эгемендүүлүгүбүздү жоготуп, өз ыктыярыбыз менен, өзүбүздүн жоопкерчилигибиз менен, өз демилгебиз менен, өзүбүзгө өзүбүз жана өзүбүздүн балдарыбызга жоопкерчилигибизди жоготуп, баягы бизден тартып алган эгемендүүлүктү мамлекетке берип коюп, ошо бойдон эле маңкурттарча, куулдарча ошол жактан гана күткүбүз келет да. Нукара мааниси ал өзүңө өзүң ишенип, өзүңдүн күчүң менен, өзүңдүн ыктыярың менен ошол балаңа берилген билимдин алуу жолун куруу. Эгерде өзүңдүн алың жетпесе, тегеректеги айылына чөйрөдөгү чогуу жашаган, аймакта жашаган, биргелектешип, бирге жашаган эл менен биргелектешип, бирге ошол мүмкүнчүлүктөрдү куруу. Бул тегерек столдордун мааниси абдан күчтүү да. Балдарды тизип, кандайдыр бир солдаттык формада тарбиялабай, балдар тегеректешип, бири-бирин карап, бири-биринен үлгү алып, бири-биринин көңүлү менен чогуу бир маанайда болуп, анан бирөө ылдый, бирөө артта эмес, баары тең, баары бири-бири менен. Биринчиден, экинчиден, бул чогуу кызматташууга түзүлгөн шарт, теңдик жана кызматташууга түзүлгөн шарт. Ошондуктан кичинекей балдардын ушундай шартынан баштап, чоң адамдардын тегерек столдо отургандары бул теңдикке алып келе турган, кызматташууга алып келе турган шарт. Эң эле арзан бекер дегендер эң мындай алыс айылдарда бекер окутпай калган, сөзсүз түрдө кандайдыр кошумчалары бар мектептерге. Мамлекеттик болсо дагы, бекерде ойлошсо дагы баары бир чыгашалары бар. Анан шаарларда ушу бир 5000, 10.000ден ылдый деле болбой калды окшойт, жок дегенде жылына бир балага. Эң кымбат мектептер эл аралык деңгээлде. Биздин шаарда дагы бар бир-экөө, анан бирок негизинен ушу Европа, Америкаларда алар $10.000 $20.000 чейин жылына. Ошондуктан мен ойлойм, ушу эгерде биз эң кымбаттардын деңгээлин албай турсак дагы, бирок баары бир сапаттуу билимдин деңгээлине көтөрүш үчүн жылына бир $500 кем болбогону оң болот болуш керек. Өзүбүз деле жакшы нерселерди таанып келатабыз да. Телефондордун жакшы нерселерин, интернет менен байланыштуу жакшы буюмдар, жакшы машинелерди, анан керек болсо ишканалардан да жаңы технологияларды үйрөнүп тартып алганга аракет кылып атабыз. Бирок ошону курган эл кандайча шартта өстөрү тарбияланган жана өстөрүнүн балдарына билимге умтулуусуна кандай шарт түзүп берген, ошону үйрөнсөк болот эле да. Ошол жөн эле Мерседести минип албастан, Мерседести жасаган адамдар
өздөрү кандай шартта ошол бийик деңгээлге интеллектуалдык күчтөрүн чыңаган жана өздөрүнүн балдарына кандайча интеллектуалдык күчтү сиңирип алганга шарт түзүп берип атышат. Ошонусун үйрөнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар ойлойт, мен эмнеге төлөшүм керек, мамлекет төлөш керек, же болбосо мамлекет жасаш керек деп. Ал өзүнүн кайра эркиндиги, баркы мүмкүнчүлүгү кенин унутуп коюп, өзүнүн эркиндигинен өз ыктыяры менен айрылып башка бирөөгө табыштап койгусу келет да. А башка бирөө жыргатабы, кыйратабы? Совет доорунда деле жыргатканы, кыйратканы бул чоң маселе болгондо ошондой болдубу натыйжасында же жокпу? Эгерде биз өзүбүз аракет кылсак, аны сапатын ойлойбуз. А бирөөгө табыштап койсок, ал жерде мына паракорчулук, коррупция, рэкет жайнап кетти. Натыйжасында билим берүү сапатынан көрөк алар ошо бири-бирине бала чагынан пара берип, пара аркылуу жетишкенге бир нерсеге үйрөнүп келатышат. Казыркы жаңы адамга мамиленин белгиси. Баланы тизип, бурчка отургузуп, же болбосо күнөөлөгөндүн ордуна баланын эркиндиги болуп, отурган жеринен да, эс алган жеринен да, иштеп аткан жеринде өз оюнча денесине эркиндик берип, көңүлдүү окуп алуусуна шарт түзүп берүү бул жаңы мамиле. Биякта компьютерлер экен, лэптоптор. Биздин түшүнүктө көпчүлүк каражат ушу имаратка кетиш керек деп эсептелет да. Анан кошумча кылганда ойлогондо имарат деле ойлошот. Чындыгында андай болбош керек. Эң чоң каражаттар ушу мугалимдерге арналыш керек. Эң кичинекейлердики $6,000 тегерегинде жылына, 7 жаштан өйдө $10,000 тегерегинде, $10,000 тегерегинде жылына бир балага. Эң биринчи ирет ал жерге эл аралык деңгээлдеги жаңы окутуу жолдорун, жаңы окутуу илимдерин тааныган жана ошондой тажрыйбага ээ болгон мугалимдерди тартып алууга умтулуп атабыз. Ошол эң кымбат чыгаша. Андан кийинки чыгаша ошо балдарга иштетилүүчү окуу кандайдыр бир ыкмалар жана керектүү нерселер. Ошентип ал жерде Бишкектеги кымбат баалардын бири болгондугуна карабай 100 бала окуп атат. 100 баланын 50-ге жакыны бул эл аралык үй-бүлөлөр. Кытай, Жапондон тетиги Герман, Америкага чейин үй-бүлөлөрдүн балдары. Өз жергиликтүү үй-бүлөлөрдөн 50-сү кошулду. Мына кантип кондурбай. Карабайсызбы? Томас Канададан экен. Бу Кай деген Жапондон экен. Дилара Кыргызстан экен. Камила Кыргызстандан экен. Анжелина желеги жок экен. Австралиядан келген Зоя, Жамалбек Кыргызстандан, Абай Кыргызстандан, Милана Орусиядан, Атай кыргыз эле болуш керек, же казакпы? Элим, бул кыргыз эле болуш керек, Робин, бул кимдин желеги эле? Иш кылып бир чет мамлекетте. Ошо кызык абдан. Чоң баштым. If I rotate the shape, your own doesn't matter. What shape can be a different shape. Okay? You just rotate it and Yes. Yes. Алар ошо түшүнүп, андан ошо баасына карабастан, бирок баасы жана баланын бактысы жана баланын келечеги анан ошол жерден алган кийинки келечектеги конкуренттүүлүгү тапталып аткан касиеттери, өнөрлөрү, билимге умтулуусу андан артык экенин билип, ошого өздөрүнүн каражаттарын жумшап атышканына мен күбөмүн. Эң ишенимдүү, эң күчтүү бул балдардын жана энеталардын ыраазычылыгы. Эгерде бала кубанып турса жана энеталары ыраазы болуп турса, ошолор башкаларга жеткизет дагы, анан башка балдардын бул жерге келишине түрткү болушат. Иши бардыгы эле эркин чөйрөдөгүдөй ишеним эң жакшы реклама. Ушу совет доорунан калган жаңылыштар анан бүгүнкү күнгө чейин дале болсо биздин
биринчиден ошо эркиндигибиз жок, окуу жайларын өз ыктыярыбыз менен кенен ачып кенен иштеткенге, дали болсо бюрократиянын кийлигишүүсү өтө зарыл, өтө көп. Анысыз келенсип ошол бюрократиянын талаптарынын биринде ушу инфраструктура турат да. Ал керектүү нерсе, бирок ал биринчи орунда болбош керек эч качан. Түшүнүктөрдү бизге сиңирип ташташкан, жетишүү аркылуу эмес, бөлүштүрүү аркылуу депчи. Анан ошон үчүн бардыгыбыз жетишкендин ордуна бөлүштүргөнгө умтулабыз да. Анан башканын артынан үлгү алып туруп ошо өнүгүүгө жол салып жетишкендин ордуна биз бөлүштүргөндү талашабыз да.